18'ti bilebиз. Бирок 18 менен биз 19'tu критикалайбыз да. Мен мүмкүн туура эмес айтып алдым. Ошону эмеге коюп, добушум мындай сунушумду добушка коюп 18 эми туура 18 биз эчтеке кыла албайбыз. 19'ду угалы. Мен суранат элем, добушка коюп койсоң. 19'ду албайбыз, 19'тун отчету келе элек, анан 19'тун отчетун 20-жылы алабыз биз. Биз азыр баа беребиз, 18 менен 19'тагыны суроо бере берле, байтак эле берип атасың. Бир жумадайын уже мына эмки жума 20-жыл келет. Мен сунуш кылып атам го жекеше. Суранат. Жок, 18'теги кемчиликтер менен биз деген айтышыбыз керек. 18'те эмне деген кемчиликтер бар? Анан бүгүнкү күндө 19'та биз отчетун ала албайбыз, бирок суроолорду бере берсек боло берет. Эч кандай берде эчтеке жок. Кумтөр боюнча жана кандайлар болуп атат? Суроо бере бергиле. Ошого жараша баа беребиз. Анан жок, муну алып чыкпай койсо деле болот. Биз комитет, иши көп болуп. Общий 24 миллион 479.803 сом айыппул салган экенсиздер да. Аны 23 миллион 436 миң. Короче 2 миллион аша түшпөптүр. Бул сиздер өзүңүздөрдүн спец счетуңуздарга которосуздарбы? Жок, бизде спец счет жок, бул только бюджетке түшөт. Бюджетке, прямо бюджетке. Прямо бюджетке түшөт. Бизде эч кандай спец счет жок. 2 миллион акчанын түшпөй калгандыгын себептерин айтып бере албайсызбы? Жок, алар боюнча дайыма тыгыз иш жүрүп келатат негизичи. 2 жыл болуптур да уже. Кайсы? Бакалавр помощник бул эме? Карабайсың деле. Айып бул. Кайсын айттыңыз? 2018-жыл? Жок. Жанагы административдик жоопкерчилик инженер техниктерге салынган айыппулдар боюнчачы. Баарын мен кошулуп айтып атам. Ошол экологияны жанагы өнөр жай коопсуздугу боюнча общий кылып туруп айттым да. Общий сиздердики 24 миллион ашырга акча түшүптүр, айыппул жазган экенсиздер. Анын болгон түшкөнү 23 миллион. 2 миллион разница берип атат да, 2 миллион түшпөгөн экен. Уруксат берсе айтып берсем болот? Кожок чечүүчү. Уруксат берсе. Айтып берсе, жооп бере берсем болобу? Жооп берин, жаман күлтүрүнү жооп берин. Административный штраф боюнча эме 61 миллион 774 миң инспекция боюнча салынган санкция. 46 миллион 935 955 миң сом өндүрүлгөн. Теги эмеде 18-жылы. Жалпысы. Сиздердин бул жерде берген справкаңыздардачы болгону 24 миллион. 24 миллион промбезопасность боюнча. Ооба. Чогу да о. Жалпы бөлгөндө ал эми анын ичинен бөлүп айта турган болсок, тиги эме боюнча. Тармактар боюнча өзүнчө кетет. Жок, ошо тармактарды мен тармактарды өзүнчө айтайынбы? Жана энергетика боюнча, жана экология боюнча. Экология боюнча. Жана коопсуздук. Экология боюнча. Жок, мен баарын кошуп жаздым эде. 20 жалпысы 25 миллион. Ошо жалпысы 24 миллион. 24 миллионго жакын экен. Сиздердин бюджетиңиздер бир жылдык канча? 303 миллион. 303 миллион? Да. Жөнөкөй инспекторлор канча сомго чейин айлык алышат? Орточо айлык 12 миң сом. 12 миң сом. Бул аз эмеспи? Аз. 303 миллион. Көтөрүү боюнча сиздер бир маселе көтөрдүңүздөр, көтөрбөдүңүздөр? Булар инспекторлор качан айлыгы майнасы аз болгондочу алар жанагы өздөрү взятка сураганга талкат этет да? Сиз көтөргөн маселе туп-туура негизи. Бул маселени биз азыр көтөрүп келатабыз. Айлыгы алган майына өтө эле аз. Бирок азыр эми баягы акыркы 2-3 жылдан бери айлыктын көтөрүү маселеси пока кичине токтоп турат. Биздин мурун мынакей салган штрафтан 23% бизде калчу. Азыр ал уже мына 1 жылдан бери жок. Ошондой кичине бир мүчөлүштүк бар, жаңы кодекс киргенден бери. Бул маселени бирок
2020 жылга бир караштырбадыңыздарбы? Айлык маянын көтөрүү боюнча сиздер кайры өкмөткө бир Пока бюджеттин жетишпегендигине байланыштуу бул маселе көтөрүлгөн жок. Биз кайрылганбыз. рахмат. Же бу жерде баягы мен сизге бир маселени айтып кетейин, өзүңөр деле билесиңер. Ошто 22 заправканы сотко бергенсиңер. Ошондо 97-жылкы синиптин нормасын көрсөтүп, ал совсем 2 жыл, 3 жыл болгон экен алынып таштаганына. Ошону менен эле сот отказ кылып койгон. Туру? Бул деле ушундай маселелер болсо керек. Жок, ал Ошто андан тышкары дагы биз Ак Буранын тегерегинде көп нерсени азыр сотко бергенбиз. Ал жакта госпошлина негизинде дагы бизге отказ кетти. Ошого маселелер да бар да. Анткени биздин именно берген иштер бүгүнкү күндө госпошлина облагается. Ошону азыр биз эмки жылдан баштап тиги через стергада киргизип, чтобы госпошлинаны жоготуп бергенге суранганбыз ошо. Даярдабыз. Бул неден кабар берет да? Мына силердеги адистердин өздөрүн мындай даярдап, окуп, бүгүнкү күндүн талабына жараша мындай билим деңгээлин мындай өстүрбөгөндүгүнөн кабар берет да. Мен мына бул эми жөн эле айтып коеюн, смог деп атабыз. Биз экология менен күрөшүштүн алдын эмне менен күрөшүп атабыз, кантип күрөшүп атабыз, эмне ал өзүнүн силер смогду азыр айтсак, мунун физико-химический свойствосын, көмүр кандай жагылат, бензин деп атабыз, газ деп атабыз, шулардын айырмасында кайсын отравляющий веществолор бар. Шуларды билеби? Мен себеби муну айтып аткан себебим, бүгүн мен радиодон угуп алдым. Бир специалистиңиз жооп берип атат. Мындай карасак, ал эми силердин ишенген кадрыңар болсо керек. Бирок ушул нерселерди такыр мындай өздөштүргөн адамдар барбы силерде? Маселен айтыңызчы, ким бар ушул? Не бизде отравлять этет? Мына бүгүнкү күндө смогду. Рахмат, сураңызга эң туура суроо. Экологиялык коопсуздук башкармалыгы Максат Өмүров. Чындап эле ошол кандай смог болсо дагы анын составляющий бүт химиялык зат болгондон кийин албетте көмүр жагылабы же күйүүчү май жагылабы сөзсүз түрдө ошол химический составляющий болот. Туура айтасыз, эң негизгиси ошо көмүр кычкыл газдары, күкүрттүн жана азоттун окисдери ошолор основной ошолордо выбросттордун составында негизи. Углеводороддор, окиси углерода, окиси азота, окиси. Маселен, биз деле мына дышит этебиз, содованы бөлүп чыгарабыз. Анда деле содова бөлүнүп чыгат, правильно? Туурабы? Аннеси вот сиз кандай түшүнөсүз? Маселен, угарный газ дегенди. Угарный газ бул СО, химический формуласы СО да, ушу көмүр углероддун окиси да, бул да. Ошолорду бир жакшы билишиңер керек да. Маселен, ошол угарный газ отравляет адамдарды. Туурабы? Ал кислородный бир атому жетпейт ал жерде. Туурабы? Ал воздухка чыккандан кийин кислородопоглощающий деп аталат. Сырттагы кислороддорду. Бул каяктан келет? Бул основном көмүрдөн. Көмүрдөн чала күйгөндүктөн болуп атат. Резинадан болуп атат. Опилка жаккандан болуп атат. Мына түкүрүккө 5000 салып атабыз штраф деп. А ошолорго деле бир мындай же постановление менен өкмөттүн ушу резинка жакпасын, опилка жакпасын деп. Бензинден основном бул бензол, анан кийин жанакы ароматный углеводороддор. Аларга чалык эле таасир этпейт алар. Ошон үчүн бул 2 эсе, 1,5 эсе баягы немеден оор болгондуктан абадан. Ал жерде жүрөт. Ал үчүн биз проветривание кылышыбыз керек. Ушундай маселелерди силер өзүңөр коюшуңар керек да. Сиз тем более ошол
мен жетектейт экенсиз. Ошону мен айткым келет да, бул билбей туруп аны менен күрөшүш кыйын да. Негизи бизде угарный газ ошол көмүрдөн чыгып атат. Сиз туура айтып атасыз. Бул боюнча мына 2500 тонна 2,5 миллион тонна жалпы республика боюнча көмүр пайдаланат. Анын ичинен эң көп ушу пайдаланган 45% ушу ТЭЦ Бишкек. 1,140 тонна негизинен пайдаланган көмүр боюнча. Население болсо 1,124 миң тонна болсо 25% түшөт. Бюджеттин организациялар, мекемелер 9,14%. Андан сырткары республика боюнча ал эми жанагы топочный мазут пайдалануу боюнча да 57 миң тонна топочный мазут, ошонун ичинен Бишкек шаары 7% пайдаланат. 7%, 38% негизи Ош шаар пайдаланат экен да. Боюнча мына анализдер жазып атабыз. Андан сырткары ушул эле котелдор боюнча дагы иш алып барып атабыз. 1397 котел бар. Анын ичинен Бунун бардыгы сууда эрий турган нерселер. Бул кышта эле бизди отравлять этпей, жайы менен отравлять этет. Ушул жагынан көңүл бурушуңар негизинде. Боюнча жанагы электрофильтрлерди койдурган боюнча дагы иштер жүргүздүк. Жана модернизация тест болгон учурда жаңы уркава фильтр 18 единица коюлду. Андан сырткары жанагы телескопический установкаларды дагы жаңы койдурдук. Негизи бул эме ТЭЦке. Жылына азыр бүгүнкү күндө бюджеттен 50 миллион сом ушул жалаң ушул фильтрлерди ремонтуна акча бөлүнүп атат. Бул ТЭЦтин өзүнө. Ушул боюнча көзөмөл кылып атабыз. Сиздер тапшырма бергенсиздер. 2 жылдан бери ушул ТЭЦтин ушул фильтрлери боюнча постоянно предписание берип иш алып барып атабыз негизинде. Ушуга кичине кошумча катары мынакей жана сөз керек болуп кетпеди. Газпром Кыргызстан негизи Бишкектин терегинде жаңы орнуштуруп бар газификация кылып атат да негизичи. Газификация өткөн жерлер максимум 20%-ке чейин элдер кошулуп атат ушул жака. И то только на пищеприготовление. А вот отопленияга көп өтпөйт. Ошого отопление өткөрүүнүн жолун азыр биз правительство менен да бирөөс кеңешип анан Газпром менен да сүйлөшкөнбүз. Жанагы азыр современный котелдорду кантип кайсы жол менен ошолорго орнотуп берүү жолдорундагычы. Анан ошолорду мисалы үчүн эгерде берсе, ал жакта уже выброс намного меньше. Бул бир жагы. Экинчи жагы биз былтыр как раз бир частный инвесторлор как раз Карал айылга бир котельный курушту. Мына бүгүнкү күндө биз мынакей көмүрдөн газовый котельный өтүп атабыз. А газовый котельныйда бүгүнкү күндө түрлөрү бар да. Вот обычный традиционный котел и кондиционный котел. Кондиционный котелду биз былтыр как раз ону максат өзү совместно ГАОС менен кыш бою мониторинг жүргүзүп чыктык. Но биздин предельно допустимый нормадан почти 7-8 аз, если выброс. Практически выброс жок да. Анан ошолорду биз мынакей жазында эле мэрияга, гор кеңешке да кат жазганбыз. Мынакей Гостройго да кат жазганбыз. Именно проектировать атканда, экспертиза өткөрүп атканда, бул эски типтеги котелдорду проектирование кылбасаңар, эми жаңы колесо турганда эмне үчүн дагы бир жаңы нерсе изет алабыз депчи. Лучше ошол эле экетек инспекциясылар ошол убакта текшерүү жүргүзүп жооп берип аткансыңар да. Анан ой фильтрлер коюлат тим эле апапак эч буудай чыгып атат деген, бирок ошол жана Абдымуктар Маматович айткандай угарный газ негизи көмүрдөн чыгат да. Элдин баары билет. Туура эмес безопасность жана коопсуздук туура эмес колдонуп таласта случай болгондо угарный газдан от жагып өлүп калган. Аны дагы, например, өзүнүн функциональный обязанностун туура аткарган энергосбыттын инспекторун өлтүп тындыңар да, например. Бул угарный газдын ушундай улуулугу мисалы үчүн жакында болгон Баткендеги случайда болгон случай. Мен азыр ойлоп атам, подземныйге буларды өткөрүш керек все равно. Биздин мөңгүлөрдү сактабыз келсе, биз алтынды алып жанакындай итак эле казып атышат каалагандай. Булар подземкага өтөбүз деп акча дагы расход болушкан убагында. Бүгүнкү күндө, например, алар ким менен сүйлөшүп атышат, кандай кылып атышат. Мына байынчы эле мен коңгуроо катып айттым элем, угольный мелочин, например, булар иштетип атышат деп. Да, мынакей азыр фин полиция иш козгоп, аерде иш жүрүп атат. Мен туура эле айтып турмун. Угольный мелочи деген бар, ал деген баа кирбей калган, проектке эмеге кирбей калган. Алар өздөрү айтат. Аерде Чип Усубалева менен Иван деген француз бар. Экөө коюп алып аппаратты конкретно иштетип атат аерде. Менин маалыматым боюнча мен эми калпычы болбойн, ушул күнгө чейин $9 миллион чейин суммасы.
извлекать етіп алып қойды деген маалымат бар. Ошол жерде работниктер айтып атат. Мен калпычы болбойын. Бирок аны текшериш керек. Просто так эле Фимпол аэрге иш козгобойт.